Savaşları içinde sorun koyma. Neyse biz balların çarpışmalarını sattık. Ayağımıza çıkmayın. Oğuz Gülüken. Bizim rayonda migrantların ballar için memleket internet kuruğa sizin oyunuz değil. Birinciden tileğim migrant bolboyla koysa деген tileğim var. Ballarımızın her bir bala özünün antenesine meyrimle bölünüp өсүүгө неме укуктуу дагы анан эч калбайт. Анан экинчи жагынан эми бардык нерсенин оң жагы терс жагы болуп келбейт. Албетте биз көрүп атабыз, окуучуларды билип атабыз. Айрым ата-энелер кетип калып, аргасыздан балдар көптөгөн ар түрдүү кырдаалдарга калып атат да. Ал жагын эске алганда бир четинен интернат куруп берсек деле деген оюм бар да. Эми ушундай өтө турмуш шарттуу оор балдар үчүн. Себеби ал жерде балдар билим алат, мугалимдин, жетекчинин бардын эмнесинде карамагында болот. Бала зордук зомбулукка кабылбай. Экинчи жагынан алып караганда негизинен куруп берсек деле жакшы деген. Чоң рахмат электе, ишиңиз ар дайым ийгиликтер баштап жүрсүн. Андан кийин Ата-эне Россияда бала мектепке келбейт. Сиздин тактикаңыз. Биринчиден биз баардыгыбыз билебиз, мектепке тартылган окуучу болуш керек. Анан экинчиден ушул бала эмне үчүн мектепке келбейт? Значит, дагы бир өзүнүн көйгөйү бар, же ачылбаган сыры бар да. Мен мисалы биз мугалимдер ушу балдар үчүн балдар биздин келечегибизди жашап келе атабыз, иштеп атабыз, ушулар менен биргеликте эне катары ошо бала менен сүйлөшмөкмүн. Эмне себептен мектепке кызыкпай атасың, эмне үчүн көргүң келбейт, же ошо бүйүктөр бир нерсе көйгөй болуп атабы, ата-эне менен сүйлөшүп турасыңбы деп мындай өзүнчө суроолорду берип, анан ошол сабак өткөн мугалимдерге дагы кайрыла берип, ушул баланы көзөн өлдөп карайды, чакырады, мектепке жолой тартады депчи. Мен мына гүлдү алып биринчи ушу гүлгө өзүнчө баа бердим да, жөнөкөй деп кеткен. Ушундай чыгармачылык менен балдар ушу гүлдү жасаган экен, бул өтө сонун. Анан бул жерде мындай суроо экен. Окуучуну китеп окуганга кандай жол менен кызыктыра алабыз дейт. Азыр биз китеп окууга аябай басым жасап атат баардык жерде, бирок биз балдарга китеп окугула деп айткан менен бала китеп окубайт. Балдар китеп окуш үчүн мектепте биз мугалимдер көп китеп окушубуз керек. Анан мугалимдер балдарды предмет менен гана, предметтик китептерди гана талап кылбастан көркөм адабияттарды көп окутканды күтүшүбүз керек. Себеби көркөм адабияттар балдардын жан дүйнөсүн тазалап, адамгерчиликке тарбиялайт. Үйдөн ата-энелерди китеп окуганга үндөшүү керек. Ата-эне окумайын, бала окубайт, мугалим окумайын, бала окубайт. Ошон үчүн жапа турмак баарыбыз билишибиз керек бул нерсени. Мигранттардын маселесин чечүү сиздин оюңуз деп. 10 жылдан ашуун мигрант болуп жүргөндөр менен байланышып көрсөк, алар маселелер чыгат, андай маселелер кандай көйгөйлөр бар депчи. Мындан улам доклад бүгүнкү күндө ушул маселелерди чечишке аракет кылышыбыз керек. Эми бул мамлекеттик деңгээлде сүйлөшүү жолу менен бийликтегилер сүйлөшүү жолу менен кайсыл жерде жүрсө ошол жерде консульство посольстволор менен биргеликте чечсе болот. Мигрант балдарына өзгөчө көңүл буруп, аларды